Коомубуздагы туура эмес түшүнүктөрдүн бири бала кыздарды тандайт. Бала тандаса алат. Кыз тандаса сүйсө калат деген туура эмес түшүнүктөр. Бала чында сүйүп калдыбы, жуучу жөнөтөт, барат, алат. Бирок кыз бала жакшы көрүп калса эмне кылат? Көчөдөн кетип атат, унчукпай өтүп кетти, бул да бири-бирин көрдү, сүйүп калды, жакшы көрүп калды. Кыз бала дагы келип, жакындарыга айтып, айттырса, дедиртсе болот. Бул пайгамбарыбыздын маселеси ушундай. Пайгамбарыбыздын эч нерсеси жок эле. Хадишенебиз ортону бирөөгө ортого бирөөнү коюп, жардамчысын бирөөсүн жөнөтүп, ошентип нике болгон, үйлөнүшкөн. Айтайын дегеним, кыз бала бирөөнү жакшы көрөбү чындап? Аны айттырса, дедиртсе бунун эч жаман жери жок. Бакыт үчүн күрөшүү ушул темада болот. Анан кыз баладан уруксат суралат. Жубандан, эри өлүп калган же ажырашып кеткен аялдан уруксат суралат. Ошондуктан бул маселелерге маанип бериңиздер. Сиз тандап сүйүп калсаңыз бирөөнү, аны айтып ачык түрдө жакшы бири-бириңерге туура келсеңер үйлөнүп бактылуу жашаганга не жетсин. Эгер сиз ошондой дымп болуп, унчукпай, үй алып атам, башка алып атам, андай-мындай дей бере турган болсоң, эртең сага жакпаган бир маймылга мажбурлап эле эрге берип коет, анан 5 жылдан кийин ажырашып кетесиң. Ошондой экен. Айтыш керек, деш керек.